Конструктор катары бири-бирине кийилишип кетер экен да. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Борон Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге курулуш тармагында, курулуш жаатында жаңылык, жаңыча заманбап облицовка кирпичтин панелдери, тагыраагы мына ушул сиздер көрүп турган үйдүн сыртына жабыштыра турган курулуш материалы боюнча маалымат бермекчимин. Алгач дал ушул облицовка кирпичтери чыгарган уста менен бир аз сүйлөшөлү. Айтсаңыз, бул кайсыл жактан келген, тарыхы каяктан пайда болгон? Ассаламу алейкум. Биринчиден, бул панелдер биринчиден сапаты жакшы, качествосы жакшы, армированный. Буну негизи түбү япондор ойлоп тапкан, японский. Андан кийин Европа, Россия, Казакстанга чейин жетип, бүгүн Кыргызстанда ачып отурабыз. Бунун өзгөчөлүгү кандай эми? Өзгөчөлүгү эми облицовный кирпичке караганда 4 эсе 3 эсе арзан болот. Качествосы дагы жакшы. Бунун немесинде курамында фиброволокно. Фиброволокно неме? Фиброволокно микро арматура болуп эсептелет. Микро арматура. Анан мына жерден зымдар кеткен. Арасындабы? Арасында зымдар кетип, армированный фасад десе. Бул бир чекеден түшүндүрөлү, ана булар узун жактары турбайбы? Алар эмнен? Булар карниздики. Үйдүн бурчектеринин карниздики. Мына бири чоңураак, бири кичигирээк болот. Булар баягы сейсмопоезд кеткен линияларда кетеби булар, а? Ошондой. Бири чоңураагы эки жагы тең мындай овальный болот. Алып алып. Бири чоңураагы эки жагы тең мындай овальный болот. Мындай коюлат. Бунуку бир жагы овальный, бир жагы мындай тегиз болот. Мындай коюлат. Бурчак бириктиргенде экөөнүн тең размери бирдей болот. Так, муну дубалга кантип катырабыз? Эрежелери боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Катырганда мындай сверло колдонулат. Кафель теше турган сверло. Мына жеринен 3 жеринен 4 жеринен тешет. Өзүнүн орундуктары бар, э? Теше турган. Орундуктары бар. Мына мен тешкен кезде, тешилгенде нар жактан мындан изи чыгып калат. Чаң болуп. Чаң болуп изи чыгып калат. Алып туруп, мына алып туруп. Кетип калды. Муну алып туруп, мындан изи чыгып калды да, ушул жерден бур менен тешип туруп, чопикти тыгып туруп, анан саморезди уруп коет. Буну койгондон кийин, ошондой болот. Түшүнүктүү. Мына ушундай, бул уста кылыш керек сөзсүз түрдө же алган адам өзү деле жасап алса боло береби кандай? Уста кылыш керек негизи, бирок кафель жабыштырып жүргөн ustaлардын баарын эле жабыштырат. Устачылыктан кабары бар адам болсо, көрүп үйрөнүп алса деле болот. Кафель сыяктуу только бескилей урулат да. Мына катыргандан кийин саморез уруп катыргандан кийин нар жагында чопик кармап калат. Мынаны кайра чыгарсаң чыкпайт. Кичине чыгып туруп чыкпай калат. Буну кокс нит отургузуп алгандарчы. Немени саморезди кыркып анан чыгарасың да. Бир катырылгандан болду чыкпайт. Үйүңө качан бузам десең, ошондо эле бузулбаса, атак өзү түшүп калбайт. Башка декорлорго окшоп. 3-4 жылдар түшүп калып атпайбы? Демек, бул бардыгы ушундай бетон түстө болот. Катырып алгандан кийин каалаган түскө боёп алса болот, а? Катыргандан кийин плюсгатор менен чачат. Свети цветке кааласаңар, шоколадный цветке. Плюсгатор менен чачканда полный тешиктерден бери кирет. Немесин айтпадым биринчи. Замазка кылат уланган жерлеринчи. Бириккен жерлерин. Бириккен жерлерин замазка кылат. Болт катырылган жерлерин дагы замазка кылат. Замазка кылып туруп черный краскага же коричневый краскага боёсо, мына полный каналдардын ичи дагы боёлот. Каналдардын ичи дагы боёлот. Краскалап бүткөндөн кийин бир күндөн кийин жүнү жок валик болот. Ошо менен бир тартса, мындай облицовный кирпич пайда болот. Бул кандай түс азыр? Бул эми кызыл деп аталат, эми кызылдын түрлөрү көп да. Матуй, а? Матуй. Негизи сизде канча түстөр бар мунун? Орусча баягы расцветка деп коебу? Түсү эми каалаган цветтерди боёй берсе болот. Эгер карнар кайсыл түскө буйртма берсе, ошого боёп койсо боло берет да? Өзү каалаган цветке боёп болот да. Бул жерде канча түрү бар ошондо мунун? Мен бирөөсүн көрдүм, башкача баягындай. Турбайбы тигинде? Бул терезенин немелери. Обрамлениялар. О, терезенин четине турат. Терезенин четтери. Кааласаңыз мындай ондук. Кокс терезеңиз чоң болсо, мындай 20-ка койсо болот. Мына ондук жанагы көрсөткөн, бул 20-ка. Ушунда бул жагы 20 сантиметр. Ооба.
Түшүнүктүү. Анан мынандай. Үйдүн четтерине карниздерди катырат мынандай. Жана көрсөткөн. Бурчтарга баягы кеткен жерлерге, сейсмопоез кеткен жерлерге. Дагы бир-эки түрү бар, андан чыгар элек. Зайнектин мындай овальныйлар болот го, мечиттерде, жаңы салынып аткан үйлөрдө. Ошондой обрамныйлар дагы бар. Терезенин четинечи. Кардардын өзүнүн табитине жараша боло берет, буларчы? Булар ушундай клинкерный кирпич деп аталат. Буну катырып серийге краскалаганда, серийге пульсатор менен чачканда мына тешиктерине кирип кетет. Экинчи жолу валик менен бергенде мына тешиктери валик кирбейт да. Бул жагы кызыл, мына тешиктери серий болуп, эки түс болуп калат. Эки түс болуп калат. Клинкерный кирпич деп аталат бул. Түшүнүктүү. Натуральный кирпичке окшоп чыгат. Буну азыр мен эмаль менен бояп койгонмун, масляный краска менен. Негизи масляный краска менен болбойт. Мен просто реклама үчүн бояп койдум бунучу. Анау цветте бояш керек. Ал кандай краска өзү? Краска акриловый краска. Акриловый краска, анан акриловый красканын составында силикон аралашкан. Бул краска 15 жыл, 20 жыл түсүн өзгөртпөй тура берет. 15-20 жылга өзгөрбөйт. А эгер кийин кирлеп же башка болуп калсачы? Жууса деле болот. Моюш. Чаң болсо, Жууса болот, каласа 5 жылдан кийин түсүн өзгөртүп башка түскө боеп койсот. 5 жылдан, 15 жылдан бир той кылганыңда сары кылсаң, эмки той кылганыңда кызыл кылып койсоң, кудаларың түшүнбөй калат да. Башка үйгө келдикпи деп. Башка үйгө келдикпи. Мына ушундай, бул жакта көрүп турасыздар. Дал ушул облицованный кирпичтин өзгөчө жаңы заманбап панелдеринин түрлөрү бар экен. Сиз каалаган түскө, сиз каалаган формада жасап даярдап берет, буйртмаңызга ылайык. Андан сырткары ошол жанагы сейсмопоезде кеткен линияларга, терезенин чекелерине, кыскасы үйдүн бардык жерлерине колдоно турган ушул сырткы жасалган. Бул сокол жагы окшойт, Сокол жагы. Анау дагы сокол жагы. Бетондун ылдый жагы, анау. Ооба. Эмеден. Анан айта кетчү нерсе, азыр көпчүлүк үйдө через үйлөрдүн соколдору түшүп калган. Стенасын немен албай турган болсо, дубалдыкын албаса, соколдукун алып жабыштырса деле болот. Көп эле декорлордуку соколу түшүп калат да. Через үйдүн почти немеси бар да. Зак тартат дейм көбүнчө. Буну аркасына пеноплексти катырып туруп, пеноплекстен кийин мынаны тешип катырып коет. Ошентсе да болот. Пеноплекс менен катырсачы. Пеноплекс менен катырса теплый панель болуп калат. Үйгө да жылуураак болот десеңиз. Так, ошондо могул краска масляный, Бул масляный. Бул матовый. Матовый. Мына көрүп турасыздар, мен силерге айырмасын көрсөтөйүн. Масляный кадимки биз билген эмаль краскалар. Ал эми бул болсо, өзү түсү эле баягы орусча айтканда богатый болуп көрүнүп турбайбы? Көп жылтырбайт, бирок скромный түстөгү. Курулуш каражаты деп айтсак болот. Мына кызыл түстөгү өзгөчө кооз көрүнөт экен. Ушунун да матовый барбы? Бунун деле матовыйлар болот. Каласаңар мындай цветке. Азыр көпчүлүк ушундай кызыл цветке боеп атышат. Кызыл Москва деп аталат. Цветчи. Кремлевский болуп. Кремлевский. Кремлдегидей чыгат да. Болду, түшүнүктүү. Мына ушундай заманбап, эгерде үйүңүздүн сыртын кандай кылып кооздойм десеңиз, же болбосо жаңы бүткөн үйүңүздүн сыртына ойлонуп аткан болсоңуз, дал ушул курулуш каражаттары канча жылга чыдайт булар? Бул эгерде үйүңүз кыш болгон болсо, үйүңүздү бузга дери тура берет. Өзү түшүп калбайт. Өзү түшпөйт. Камгыш болсочу? Камгыш болсо, камгышка дери катырып атышат экен, кандай болот экен, бирок камгышка чопиктин, саморездің чопиги болот го, серий цветти. Ошондой чопиктин волосатый болот. Ошондой менен катырышат экен. Камгышка деле турат. Демек камгыш паксага деле кетер экен да? Пакса эгерде дубал кыйшык болсо, рейка менен катырса да болот. Дубалды тегиздеп алып. Дубалды тиздеп алып. Мына ушундай сиздер экранда көрүп турган түркүн түстүү курулуш каражаттары үйүңүздүн сыртын кооздоого эң негизгиси. Бул жерде курулуш каражаты узакка чыдайт. Кааласаңыз түсүн өзгөртсөңүз болот 5-6 жылда. Анан кирлеп калса өзүңүз тазалап жууп койсоңуз болот. Анан эң башкысы бул көп деле акылдын кереги жок экен. Өзүңүз деле катырып көрүп алсаңыз болот. Бири-бирине уланып кете берет. Уланып кетет. Анан буну көбү суроо берип калат да. Үйгө орноткондон кийин кандай чыгат экен деп. Облицованный кирпич кандай чыкса, кутта ошондой чыгат. Андан да тегиз чыгат булчу. Чисти облицованный кирпич көргөн адам буну панель деп ойлобойт. Кыш деп ойлойт. Кыш деп ойлойт. Бул 1 метр квадратта канча дана болот булардан? 1 метр квадратта мына мисалы үчүн
Мына олар 0,27 квадрат. Бирөөсү, бир данасы. 4 данасы 1 квадраттан кичине ашат. 4 данасы. Ушундай. Мына соколдуку 0,24. 4 1 квадрат казмасы жетпейт. Ушундай. Мына ушундай квадрат метрине эсептеп аласыздар. Баасы кандай булардын? Баасы квадрат метрге 650 ден. 1 метр квадраты 650 сом, Облицованный кирпичтен 3 эсе 4 эсе арзан болот. Куттум ошондой облицованный кирпичтей чыгат. Адан дагы тегизирээк чыгат да. Эгер сизге буйртма берип келип алам десе, өзүңүз консультация деле берип коерсиз да, кантип катырат, кандай болот туурабы? Каласаңыздар. Устага бир айтканда эле түшүнөт. Бул эң простой. Оңой. Мындайча айтканда баягы ала уста, чала уста дегендер дагы муну оңой эле катырса болот экен. Кичине курулуштан кабары бар адамдар. Аны бирөөнү тетири коесуз дагы. Оңой туруп. Конструктор катары бири-бирине кийилишип кетер экен да. Кетет да. Кийгенде мына жерде кичине немелер калып калат да, сызыкчаларчы. Шуну кафельный фуга болот го, кадимкиде душтагы лайш. Ооба. Ошондой мен мунун атараптарын замазкалап чыгат. Бириккен жерлерин, Бириккен жерлерин замазка кылып туруп анан краскалап койсо. Мына экөөнү бириктирсе эле бир жакшынакай кооз узун болуп калат экен. Бир мисалы бир үйдү буйртма берсе да, мисалы 100 метр квадратка буйртма берсе, канча убакытта даярдап бүтө аласыз? Эми устага байланыштуу го. Уста тез иштей турган болсо, 1-2 күндө катырып коет. Жок, сиздин даярдап беришиңизди айтам. Даярдап беришим 100 квадратты 2-3 күндө даярдап беребиз. Азыркы учурда, азыр биздин жаңы баштап атканыбызга байланыштуу усталарыбыз азыраак куя турган. Эгерде ушундай катуу кете турган. Булар азыр запаста же уже буйртма болуп, уже булар сатылганбы? Булар азыр запас, рекламаны берилек биз али. Жаңы башталган десеңиз. Мына ушундай, андыктан шашылыңыздар. Эртең жаз келгенден баштап курулуш иштери аябай күчөйт. Ошол убакта кезек күтүп калышыңыз мүмкүн, же болбосо көбүрөөк күтүп калышыңыз мүмкүн. Андыктан азыр кышында салып койсоңуз, жазында катырсаңыз деле болот. Эгер күн ачык болсо, кышта деле бүтүрсө болот. Эгерде мынандай үйлөр болгон болсо, ушундай үйлөргө катырсаң, 99% үй өзгөрүлүп кетет. Совсем башкача болупчу. Үй башка түскө өзгөрөт. Үйдү дагы кымбат көрсөтүп коюпмундай, богатый көрсөтүпчү. Мына ушундай. Көрүп турасыздар. Бул заман өнүгүп атат, технология өнүгүп атат, жыл сайын курулуштун жаңы каражаттары чыгып атат. Ошого байланыштуу сиздер дагы эгерде үйүңүздүн сыртын өзгөртөм десеңиз, же болбосо үйдүн сыртын кандай кылып ремонт кылам деп ойлонуп аткан болсоңуздар, мына ушул облицованный кирпичтин жаңы панелдери менен кооздоп жасап алсаңыздар болот. Эң башкысы арзан жана сапаттуу, узак жылга чыдайт. Ошол жагын дагы эсепке алсаңыздар болот. Пеноплекс менен аркасында катырылган пеноплекс менен жокпу деп суроо берет экен да. Пеноплекс деле коюп чыгарсак болот. Негизи мынандай жерлерден кыркылып атып, пеноплекс көп, отход көп чыгып кетет экен. Кымбаттаа болуп. Кымбаттаа болуп кетет экен. Бул мынаны андагы өзүнүн бир нюанстары бар. Мисалы мына пеноплекси бар болгон кезде улаганда мына жерлерден жылчыкса пайда болот. Муну пена менен жамаган кезде дагы мына ичинде кичине мощь холода деп коет. Тешиктер калып кетип, анча неме болбой калат да. Лучше бүтүн пеноплекси катырса, тешиктери аз болот. Муну неге колдонушат? Арзаныраак дагы болот. Жылуулукка эле колдонушат? Жылуулукка орнотот да. Эгерде үйүңүз жылуулан десеңиз, муну биринчи дубалга катырып алып, муну катырып койсо, будан өтүп анан кышка кирет да, туурабы? Будан өтүп анан кышка кирет. Самарес. Буну биринчи катырып аласыз. Катырган жерде көп эле жерден бере бербейт. Неменичи? Самарезде. Катыра турганда. Калпагы менен болот го. Көп жерден катырбай эле алыстан жерден катырып койсо болот. Себеби мына кармап калат пеноплекс. Ошондой. 4 жерден катырылганда пеноплекс кармап калат. Мына ушундай. Эгерде сиздер үйдүн сыртына жасалгага ушундай облицованный кирпичтин жаңы панелдерин алам деген болсоңуздар, мен телефон номерлерин экранга жазып кетем. Ал эми дарек болсо, Ош облусунун Кара Суу району, Телман айылы, Ош Кара Суу жолунун боюнда жайгашкан. Телефон номерлерге чалып, байланышып, мына ушундай заманбап курулуш каражаттарын алып, үйүңүздүн сыртын өзгөчө, башкалардан өзгөчөлөнгөн түскө боеп, кооздоп алсаңыздар болот. Маалымат сизге жаккан болсо, класс басып, ой пикирлерди комментарийге жазып, жана үйүмүн сыртын кантип оңдосом деп жаткан тааныш тууган досторго жөнөтүп койсоңуздар болот. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, валикти колдонууда мынандай валик колдонулат.
Жүнү жок, мына кылканы жок. Велюровый бали. Катырганда мынандай менен катырылат. Чопиги бар. Кээ биркилер саморез деп коет, кээ биркилер не деп коет эле? Анкерни болт деп коет. Неме эгерде беспенеплекс катырсаңар кыскарагы менен, пенеплекс менен катырсаңар узуну менен катырылат. Мына валик ичине кирип кетпейт да, мына кылканы жок да, сыртын эле боейт. Боейт. Апалакка майлагандай элечи.